Саламатсыздарбы, эфирде Данакер программасы. Бүгүнкү темабыз соттордун көз карандысыздыгы жана бул Кыргызстандагы тынчтыкты куруу жараянына кандайча таасир этет. Программа Адиалуу жана Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фонду менен бирге даярдалды. Бүгүнкү меймандарыбыз Интербилим борборунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлкакы Мамасалиева, Ош мамлекеттик университетинин алдындагы тынчтыкты изилдөө борборунун жетекчиси, конфликтолог Расул Авазбек уулу жана ошондой эле эл аралык коргоо борборунун жетекчиси адвокат Акылбек Ташпулатов. Алгач өлкөдөгү сот реформасынын жүрүшү тууралуу кыскача маалымат менен тааныша кетиңиздер. Кыргызстанда сот реформасы 21 жылдан бери уланууда. Ал шарттуу түрдө 3 этапка бөлүнөт. Алгачкысы 1994 жыл башталып 10 жылга созулду. 1994 жылдын 5-июлунда соттор 1-съездге чогулуп, сот реформасын жүргүзүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгышкан. Реформалоонун 1-этабында сот системасынын курулушунун негизи болгон бир катар мыйзамдар кабыл алынган. Жарандык кылмыш жана эмгек кодекстеринин жаңы үлгүлөрү кабыл алынып ишке кирген. Иштерди соттун 2-инстанциясында кароонун апелляциялык тартиби киргизилген. Ага чейин сот чечимине нааразылык билдирүү кассациялык тартипте болгон. Ошол эле маалда соттордун көз карандысыздыгын камсыздаган принциптер мыйзамдаштырылган. 1995 жылдын жай айларында Конституциялык сот түзүлүп ишке кирген. Сот реформасынын 2-этабы 2005 жылдын март окуяларынан кийин башталган. Бул аралыкта кылмыш жана процессуалдык мыйзамдар жаңыланып, сот куруу жана сотторду бекитүү тартибинин бир катар жолдору кайра каралып чыккан. Бирок бул этаптагы мамлекеттик башчынын сот системасына тийиштүү кабыл алган чечимдердин көбү кадрдык багытта болгонун серепчилер айтышат. Реформанын 3-этабы 2010 жылдын июнь айында жана Конституциянын кабыл алынышы менен башталды. 2011 жылдын жайында сот курулушун тескей турган мыйзамдар кабыл алынган. Алар сотторду тандоо кеңеши жөнүндө, Жогорку соттун Конституциялык палатасы жөнүндө, Жогорку сот жана соттордун макамы жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Кийинки кадамы сотторду тандоо кеңешинин түзүмүн тандоо башталып 2011 жылдын июль айында аяктаган. 2012 жылдын январында президент тарабынан сот системасын реформалоо боюнча макулдашылган сунуштарды иштеп чыга турган комиссия түзүлөт. Анын курамына парламенттин, өкмөттүн, соттор корпусунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген. Комиссия сот реформасын жыйынтыктоо боюнча сунуштарды даярдап, сот системасын реформалоо боюнча бирдиктүү шарттарды иштеп чыгып жана сот бийлигине байланышкан мыйзамдарга өзгөртүү даярдай турган мамлекеттик органдардын, Жогорку соттун, соттор кеңешинин жана сотторду тандоо кеңешинин бирдиктүү иш алып баруусун камсыздашы керек болчу. 2012 жылдын 8 августундагы президенттин Кыргыз Республикасынын сот акыйкаттуулугун өркүндөтүү чаралары жөнүндөгү жарлыгынын негизинде сот системасын мындан ары реформалоонун концептуалдык максат, тапшырма жана багыттары аныкталып, сунуштар кабыл алынган. 2013 жылдын 15 майында Жогорку кеңеш Жогорку соттун Конституциялык палатасынын сотторун тандады. Бир айдан кийин Конституциялык палатанын толук кандуу иштешине негиз болгон мыйзамдар кабыл алынган. 2014 жылдын 14 октябрында сот реформасы боюнча кеңеш кылмыш процессуалдык, кылмыш жаза, жарандык процессуалдык кодекстердин жаңы редакцияларын презентациялады. Сот аткаруучулардын макамы жана аткаруучулук өндүрүш, Кыргыз Республикасындагы кепилденген мамлекеттик юридикалык жардам жөнүндөгү мыйзамдардын жаңы редакциясы жазылып сунушталган. Ушул тапта бул документтердин бардыгы Жогорку кеңештин кароосунда. Мына дал ушул теманын тегерегинде талкуу кылсак, Кыргызстанда бүгүнкү күндө да сот реформасы уланып жатат. Ал кандай жыйынтык берди? Бул багытта сөздү Ош мамлекеттик университетинин алдындагы тынчтыкты изилдөө борборунун жетекчиси, конфликтолог Расул Авазбек уулуна берсек. Жемиши болгондо элде ишеним пайда болуш керек сотторго. Критерий ушул. Сотторго ишеним көбүрөөк артып, элдер көбүрөөк сотко кайрыла баштаганда, демек ошондо сот реформасы өзүнүн жемишин берди деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө жөнөкөй гана карап байкообуздагы бул жемиштин жок экендигинен кабарбай болуп атат да. 2014 жылы мисалы кылмыш кодексине норма киргизилди деп айтышат да. Эгерде сотто, сот жараянында далилдер, күнөөлөнүп жаткан тараптын мойнун алуусу эгерде ал кыйноолор менен алынган болсо, сот ошол жерден токтотуп, анын далилдерин көбүрөөк негиз кылыш керек деп айтат да. Андай прецедент жок деп айтып атат. Канча адамдар кайрылды дейт. Бизди кыйноолор аркылуу, бизди кыйнап, мойнубузга алдырып, биз ошон үчүн биз признательный показанияны кол коюп бергенбиз деп кайрылса деле, соттон реакция жок деп айтып атат. Сотко чейин көп маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү жокпу? Адвокат катары айтсаңыз, же сотко чейинки институттар иштебей жатабы?
Ошол институттардын чабалдыгы көбүнчө сотко келип атпайбы. Анткени мына жарандык арбитраждык соттор деген бар болчу, ал бир мезгилде болгон. Мен юрист эмесмин, практикада билбейт экенмин, третейский граждандык. Ошолор иштеп аткандай да. Көз карандысыз байкоочулар боюнча механизм кандайча көрсөтүлүшү керек? Аба менен суда керек деп айткан алысмын, бирок ал кошумча механизм катары керилиш керек. Бүгүнкү күндөгү иштеп аткан, анан иштей албай жаткан институттарды өрчүтүш үчүн мүмкүн ал мыйзам керек. Социологдордун иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы боюнча коом канчалык конфликттүү, жарандардын чыдамы түгөнгөн чекте болсо, тараптардын бири-бири менен тил табышуусу ошончолук кыйындайт. Мындай коомдо арыздашкан тараптар маселенин чечүү жолун издебестен, ар кимиси өзүнүкү чын экенин далилдөөгө далба сурат. Социолог Айнура Сагынбаеванын баамында. Параллельно с судебной реформой нужно учить и в детском саду, и в школах. Сот реформасы менен катар эле бала бакчадан тартып мектепте балдарга эффективдүү коммуникация негиздерин окутуу керек. Буга балдарды эле эмес, чоңдорду дагы окутуу керек. Үй-бүлөдө жубайлар кантип тил табышыш керек. Коллектив арасында, жумушчу менен жетекчинин ортосунда кандай коммуникация болуш керек. Муну бизге эч ким окутпайт. То есть, никто никогда этих знаний нам не дает. Ал эми медиация жана укуктук технологиялар борборунун президенти Гүлсина Кожаярованын айтуусунда, в детском саду ребенок как растет? Бала бакчада бала тентек кылып койсо, тарбиячы аны жазалайт. Чатакташып кеткен балдарды бет маңдай олтургузуп, маселенин түйүнүн издөө аракети чанда гана көрүлөт. Көрдүңөрбү, бул бала бакчадан башталып жатпайбы? Андыктан мунун тарыхый себептери тереңде. Исторические причины, на мой взгляд, это еще вот оттуда. Кептин төркүнү болсо советтик доор жөнүндө болууда. Советтик мезгилде мамлекеттик машина жалпы адамдар үчүн өзү чечим кабыл алып, тараптардын өз ара макулдашуусуна, тил табышуусуна мүмкүнчүлүк калтырган эмес, дейт социолог. Идея сама была поставлена на том, чтобы порицать нарушителя, порицать, наказать. Күнөө кылган кишини сөзсүз жазалоо идеясы болгон. Анан мунун баары топтолуп келип, адамдардын бири-бирине болгон чыдамын, түшүнүүсүн, тил табышуусун жоготту. Друг друга, оно вообще ушло. Совершил, получи наказание. Ал эми тарыхты мындан дагы тереңирээк карай турган болсок, көчмөн кыргыз коомунда медиация институту ийгиликтүү иштеп келген. Кадыр барктуу адамдар данакерлик милдетти аткарып, тараптарды жараштырып, конфликттерди жайгаштырып келген. Но вот здесь, в современном понимании... Азыркы медиация бир аз башкачараак. Бүгүнкү күндөгү тажрыйба боюнча медиаторлор элдештирүү эмес, тараптардын баарын макул кыла турган бирдиктүү чечим кабыл алуу жолун издейт. Биз дагы кээ бир чатакташкан кишилерге медиация методун сунуштасак, жок, мен аны менен жарашкым келбейт дейт. Кеп жарашууда эмес, кеп эки жака тең пайдалуу чечим кабыл алууда. Вопрос в том, чтобы найти решение, которое бы удовлетворяло обе стороны. Социолог Раса Олесаускине. Если люди жили очень компактно, больше в таких городских условиях. Шаарларда бири-бири менен жакын жашаган адамдар конфликтке жакын болот. Ал эми силер сыяктуу көчмөн турмушту баштан кечирген кишилер табигый шартка жараша конфликттерден качышат. Андыктан медиация институтун бир жактан көчүрүп келбестен, өзүңөрдүн менталитетке жараша ылайыкташтырганыңар керек. Андыктан медиация институтун бир жактан көчүрүп келбестен, өзүңөрдүн менталитетке жараша ылайыкташыңар керек. Литвалык социолог өз өлкөсүнө соңку 2 жылдан бери медиация институтун киргизүү аракети көрүлүп жатканын белгилейт жана анын алгачкы ийгиликтери байкала баштады дейт. С одной стороны, суд это всегда дорого. Биринчиден, сот ар дайым кымбат, эки тарап тең үчүн. Айрыкча акча каражатка байланыштуу талаш болсо, анда күрөө дагы коюш керек. Убакытты да калат. Соттордун дагы иши көп, анан баарына ыраазы болушат. Соттун чечимин көпкө күттүк деп. Андыктан медиация тезирээк жана арзаныраак. Эң башкысы, медиатор эки тарапка тең бирдей салмагы бар барктуу киши болуш керек. Кытайда талаш тартыштардын 30% сотко жетпей чечилет. Бул убакытты дагы, экинчи жагынан акчаны да үнөмдөйт. Медиаторлар же данакерлер бул чатакташууларга кызыкчылыгы жок. Акыйкат үчүнчү тарап. Англияда болсо медиаторлордун түз байланышы иштейт. Чыр чатакка кабылган адам ал жакка чалып өз тандоосуна жараша данакер тандай алат. Ал эми Германияда медиация сот менен интеграцияланган жана бул татаал соттук териштирүүлөрдүн санын кыскартат. Австрияда медиаторлукту кесип катары окутушат. Данакерлик тажрыйба Японияда да кеңири тараган. Жапондор да көп учурда талаш тартышты сотко жеткирбей чечишет. Бул алардын кулк мүнөзүнө жараша десе болот. Сиздер уккан Данакер программасы болду. Эске сала кетсек, уктуруу Адиалуу жана Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтыкты куруу фондусу тарабынан даярдалды. Программага катышкандарга ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.